Түмөн түйшүктүү чыдамкайлыгы, өжөрлүгү менен жеңе билген аял заты назиктиги, аялуулугуна карабай, коом ичинде да ополтоодой күч болуп келет. Үлбүрөгөн жоолугуна намысын ката, назик колу, ичке билеги менен мырзалардан калышпай, жарыша аткарган ишинен баар тапканы өзүнө болсо, кызматы калктыкы деп билген аял заттарынын бири Жолдошова Сайкалайым. Ош жергесинен Борбор калаага келип, Кыргыз Россия Славян университетин кызыл диплом менен аяктап, стоматолог адистигине ээ болгон Сайкалайым учурда номер 18 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда тиш доктурлук кызматын аркалап келет. Аракет кылсаң, өзүңдүн жумушуңду жакшы көрсөң, пациенттериңди жакшы көрсөң, бул жумуш оор деп эсептебейм. Кээ биркей адамдар келип таң калышат, ушундай чогуу салымттагы иштеген аялдар барбы деп таң калып, мындай таңыркап карап суроолор берип кетишет. Мусулман туугандарыбыз келгенде алар, конечно, сүйүнүп кетишет. Сиздей адамдар бизге жардам берип атат, алар ыраазы болсун деп кетишет. Өзү сүйүп, тандаган кесибинен рахат ала жана аны чоң жоопкерчилик менен аткарган тиш доктур айым курбу же кесиптештеринин арасында болобу, айтор дайым активдүү, жигердүү. Адамзаттын ден соолугунун камында болууну милдет туткан ак халатчандардын анты аны сактыкка, бекемдикке, тактыкка тарбиялады. Иш менен чогуу үй бүлө очогун түптөп, өмүрлүк тиреги экөө наристесин чоңойтуп жатат. Жаш үй бүлө болсо дагы доктор айым сүйгөн ишин так аткарууда. Момун мусулман бир тууган сиңдилериме менин кеңешим, өзүм как аял катары стоматолог болушса болот, гинеколог болуп иштешсе болот, педиатр, жаш балдарды карап, андан дагы тышкары семейный врач, то есть мындай үй бүлөлүк дарыгер деп коет, общий полный эмелердин, семьянын эмесин караган. Ошондой врачтар болуп кеткенге үндөйт элем. Коом турмушунан эч качан четте турбаган кыргыз аял заты баардык маселелерде үн кошо билген ачыктыгы, ишмердиги, билими менен өзүн көрсөтүп келет. 20 жылга жакын аялдар менен тыгыз иш алып барып келген тажрыйбалуу уюмдардын бири Мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмеси. Жаштайынан мусулман аялдарынын башын бириктирип, маселелерин көтөрүп чыгып, тажрыйба топтоп, көз алдында жаман жакшы, оор жеңил, кыйла нерселерге күбө болгон Жамал Фронтбек кызы жетектеген бирикме бүгүн канатын жая, өлкөнүн ар бир дубанында өкүлчүлүгү жигердүү иштеген бирикмеге айланды. Аял затынын тереңдеп билим алышына, кесипке ээ болушуна жана укугун билген сабаттуулугун арттыруудагы ишмердиги элеттеги кыз келиндерге чейин жетип, абактагы аял затынан бери камтай алды. Мутакалимде эң жакшы иштеген иштерибиз бул аялдар менен аялдардын арасындагы аялдардын билимин жогорулатуу, бир гана бул диний жактан эле чектелип калбастан, башка да аялдарды компьютер жактан окутуу болду bizde. Баягы этностор аралык тынчтыкты коргоо боюнча проектта болду. Анын негизинде дагы биз баягы аялдар менен да чогуу иштештик да. Баягы бир эле аялдарды эле чектеп койбостон, эркектер, аялдар, жаш балдар, улуттар, ар кандай улуттагы адамдар менен да иштешип, сыймыктанганым ошолор болду. Аял жакшы, эр жакшы деп коет го бизде. Эми аял ошо үй бүлөдө жакшы, назиктик менен, жакшы өзүнүн сабаттуулугу менен иш алып бара турган болсо, баягы аялдар жакшы эле бир жолго түшүп калат элек да, буюрса. Эми аны дагы иш жүзүндө алып барганга аракет кылып атабыз. Эми айылдарда иштеп атабыз да. Assalomu alaykum. Кандайсыз? Кандай жакшы. Жакшысызбы? Все хорошо. Жакшы. Балыкчы шаарындагы Мутакалим коомунун бөлүмүнүн жетекчиси Осмонканова Анар айым ийгиликтүү кыргыз аялдарынын сап башында турат. 70 жаш кутман куракты белгилеп, 71ге аттаган Анар айым айыл чарба тармагында туп-туура 50 жыл эмгектенип, акыркы жылдары айыл техника акционердик коомунда башкы директорлук кызматта иштеген. Өмүрүн мээнет менен өткөргөн айым ардагерлик куракка келгенде да тынч олтурбай, томолой жетим балдарды чогултуп, камын көрүп, энелик мээримине алган. Эне аял, эне жар, эне университет деп коет. Ушу бардык тарбиялаган, илим берген, үйдөгү болгон бардык баскан турганын бардыгын энеден талим алып, эне үлгү болуш керек.
эненин бул үй бүлө кичинекей мамлекет деп койсок болот. Ошо кичинекей мамлекетте эненин ролу абдан зор. Эне жакшы болсо бала жакшы болот. Ата деген жумушта болот. Жесир жетим балдарга тем более атасы жок. Менде тоголок жетим жана жарты жетим жалаң ажырашкандар жок. Менде жалаң эле жетим балдар менен иштешем. Алардын иммунитеттери төмөн, оорукчан, ушундай балдарда операция болгонго акча каражат жагынан жардам берем. Мугалимдерди жетишсиз